Шайлоо демекчи ушул бейшембиде өлкөнүн коопсуздук кеңеши президенттик шайлоодон кийинки өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды сактоонун чараларын талкуулады. Ушул эле күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев президенттик шайлоодон кийин өлкөдө коомдук саясий кырдаалды курчутуп башаламандык уюштурууга кызыктар күчтөр бар экенин, президентке талапкерлердин айрымдары шайлоодон кийинки кырдаалды курчутууну пландап, күч топтоп жатканы боюнча маалымат бар экенин жарыялады. Кыргызстанда буга чейинки шайлоолор ызы-чуу менен коштолуп, анын арты бийлик алмашууга алып келген учурлар болуп келген. Ага 4-октябрдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоо далил. Мындай окуяларга негизинен шайлоо жыйынтыгы бурмаланганы, адилет өтпөгөнү себеп болуп келген. Бул жолу шайлоодон кийинки кооптонууларга кандай негиз бар? Биздин суроолорго Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары генерал саясатчы Өмүрбек Сваналиев жооп берет. Өмүрбек мырза, мына кече Коопсуздук кеңешинин жыйынында ошо шайлоодон кийинки кырдаалда коопсуздук чараларын сактоо чаралары боюнча сөз болду. Ошондой кооптонууга негиз барбы азыр? Эми бүгүнкү Совет безопасности өткөнү, Коопсуздук кеңеши өткөнү, бул мен ойлоп атам, бул мындай протоколун эле өттү го. Анткени ар бир чоң мероприятиялардын алдында Коопсуздук кеңеши өтүш керек да. А бирок ушу кооптоно турган мындай жагдай деле жок. Анткени Кыргызстанда бийлик болгон, бийликке оппозиция болгон, оппозициячылык өзүнүн программаларын кармап турган топтор көп. Бирок бүгүнкү күндө деструктивный күчтөр бир чоң роль ойнойт деген шайлоодон кийинки мезгилде мен ойлойм эч кандай жок. Анткени кыргыздар ушу көз ачыктарга көп ишенет да. Анткени эле мистика болуп атпайбы? Президенттердин баары эле 61 жашынан кетип калып атат. Анан кийин жанагы көз ачыктар ошонун ичинде Орустун дагы жана астрологу Светлана Драга дагы айтып атпайбы? Шайлоо өтөт, бирок шайлоодон кийин жазында мындай ситуация аябай оор болот дегеничи. Эми бул жөн эле сөздөр да, риторика. Анткени азыр бизде конституционный реформадан башталат, анан кийин жанагы референдум кайта болот конституция боюнча, андан кийин парламенттик шайлоо болот. Мен ойлоп атам, азыркы мурунку бийликте болуп туруп президенттик шайлоодо вообще приписка болбойт. Анткени даже президенттик шайлоонун өзүнүн жүрүшүнөн көрүп атасың, что аябай активность жок. Анан каяктагы столкновение болбойт деле, столкновение мнение жок. Ошол эле учурда мына кече улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев айтып атат маалымат жыйынында, ошондой кайсы бир талапкерлер бир күч топтоп жатканы тууралуу маалыматтар бар. Эгер ошондой болсо, биз аларга каршы күч болот дегендей сөз болуп атат да. Ошого мындай карама-каршылыктар болуп кетиши мүмкүн эмеспи? Мен деле уктум тиги Ташиевдин выступлениясынчы. Бирок бул жерде жанагы бир эле талапкер, бул Сегизбаев эле ошондой риторикаларды айтып атат да. Бирок анын андай мүмкүнчүлүгү жок. Биринчиден, экинчиден общественный мындай поддержка чоң жок. Ал Сегизбаев болсо Атамбаевдин жана жактоочуларына ишенип атат, бирок бул деген дутуй эме да, мындай күч жок. Атамбаевда да күч жок болгон, Сегизбаевда деле күчү жок. Анын үстүнө Сегизбаевдин замдары бардыгы камалып, издөөдө жүрүп атса, аны мындай көп колдогон деле кишилер жок. Ал просто риторика кылып атат да, оппозиция болмуш этип. Бирок ал оппозиция эмес, ал өзүнүн жеке жанын ойлоп атат да. Шайлоодон кийин кандай качат, анан кандай убежище алам деп качып атат да. Ошол эле болгону. Ошол үчүн ал президентке деле чыкты. Кийин деле оппозиция болот деген прогноздор бул суу кечпейт да. Анан мындай предпосылкалар деле жок, бирок ГКНБнин жумушу ушу көбүн эметип коюш керек да. Алдын ала предупреждение берип коюш керек да. А бирок негизи мындай даярданып, анан элди алып чыгып, анан революционный ситуацияга же тополоңго эмете тургандай президенттик азыркы тапта менин жеке оюм эч кандай предпосылка деле жок. Ошо шайлоодон кийинки наразылыктар көбүнчө ошол шайлоо таза өтпөгөнүнөн, баягы бурмалоолор болгонунан чыгып келген да. Демек азыр андай
негизи жок андай Каяктагы бурмалоо уже элдин деле пикирин бардыгы шайлоочулардын баардыгы билип калды. Эми өзүң ойлойсуң, жанагы 17 талапкер вообще иштебей атса, эч кандай эметпер соц тармактарда деле отурса, иштебей эле. Анан кийин мында эл менен жолукпай атса, анан алар деле билип турат, что өтпөрүн. Даже Клара Сооронкулова өзү деле айтып атпайбы? Уже билинип калды, ким президент болот депчи. Элдин эле баардыгы башынан эле билет. Просто бул эме да шайлоо, кезекши шайлоо болуп калды. Анан баардыгы эле билип турат. Биз деле билип турабыз. Эмне үчүн активдүүлүк жок башка талапкерлерде? Эми көбү жанагы Драгандын, Светлана Драгандын сөзүнө ишенип алышканда көз ачыктын. Анткени ал октябрь айларында айтып калбады беле. Азыркы премьер-министр, исполняющий обязанности президенттин келечегин мен көрө албай атам. Бирок эч ким аны колдобой атат, чет мамлекеттер, башкалар. Анан кийин эмки президент бир саясатта жок, жашыраак жигит болуш керек деп койду эле, баардык чыга алышты. Эмеге кандидаттыкка баардык чыгып алышты да. Анан кийин ноябрь айында стабилизация бузулат, аябай чоң дестабилизация болот деди эле. Ноябрда да болбой спокойствие болуп калбады, тынч болуп калды. Аны ошодон кийин эле биздин талапкерлердин баардыгы тынчып калышты. Анын үстүнө башка дагы Европа болобу, башкалардын баардыгы эч кандай эме бербей койду да, сигналдарды. Биздин ички эмебизге эч ким киргизбей койду. Болду ошол. Демек негизги талапкерге атаандаш болчу күч жокпу азыр? Негизги талапкерге атаандаш боло турган болчу, бул каражат жагы дагы баардыгы жагынан бул Бабанов болчу. Бирок Бабанов баштан эле айтты, мен эмени колдойм деп, Садыр Жапаровду. Анын штабтары, анын колдоочулары баардыгы Садыр Жапаровго жардам берип иштеп атат. Ошон үчүн көбүнүн эмеси маанайда түшүп атканы ошодо. Анан элдин негизи бүгүнкү күндө поддержкасы чоң болуп атат да, фавориткечи. Шайлоодон кийинки кырдаал кандай болушу мүмкүн эми? Шайлоодон кийинки кырдаал бүт эле көбү эмеге парламенттик шайлоого даярданышат. Анткени кайсы форманы алгандан кийин билинип калат да, анан референдум болот, референдумдан кийин эле парламенттик шайлоо болот. Ошого даярданышат. Анан мен ойлойм, парламенттик шайлоо деле таза өтөт. Эч кандай эмеге. Потому что мен ойлойм, тиги Садыр Жапаровго айырмасы жок, кайсы партия келерин. Любой партия келсе ошолор менен иштеше берет да. Анткени президентский правление болот и парламенттин ыйгарым укуктары аз болуп калат да. Муну казыркыдай эмес да. Президенттик башкаруу болот деп өтө ишенип айтып атасызбы бул? Мен баштан эле ишенем, анткени мен бүтүн Кыргызстан менен шайлоого чыккам да. Анан биз өткөнбүз. 7% алып туруп биз өткөнбүз. Биз жерлерде өзүбүздүн программабызды айтып атканда, күчтүү президент болуш керек деп атканда, элдин баары колдоп атканын мен ошодон эле билгем да бүгүнкү күндө. Анан парламентаризмди бүгүнкү күндө эч ким ишенбей калганы, көпчүлүк ишенбей калганы мен да билем да. Ошон үчүн мен баштан эле эмени парламентаризм болгон жок да, де факто болгон жок да бизде парламентаризм. Колдойм да. Эми парламентаризм болгон жок деп айтып атышат. Просто өздөр иштебей коюшту. Президенттин алдына жатып алышса. Бүгүнкү күндө мына фракциянын лидерлери бар. Так, фракциянын лидер большинство бар, көпчүлүктүн. Алар өкмөттү түзүштү. Бирок алардын баардыгы президенттин алдына жатып алса, биз эмне кылабыз? Ошентип алар 2010дон бери эле ошентип келет атпайбы? Аны элдин баары тажап атабы? Көрүп турат да. Анан кийин кантип айтасың, что парламентаризм болгон жок деп. Парламентаризм болду, бирок президенттин алдына жатып беришти да өзлөр. Кеп ошодо болуп калды да. Мына социалдык экономикалык абалда кандай болушу мүмкүн жагдай? Кыйынчылыктар болушу мүмкүнбү эми? Эми негизи социальный экономикалык биздин ситуация очень оор болот.
оор болот, бирок элдин баардыгы азыр адилеттүүлүктү көбүрөөк эметип атышат. Анан кийин да эңсеп атышат. Анан жакшы президент болуп туруп адилеттүү башкарса, анан оңолуп кетет деген чоң үмүт менен жашашып атат да. Ошону жаңы президент үмүттү акташ керек да. Рахмат сизге.